Саламатсызбы, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы жаңы бийликтин иш-аракеттери, конституциялык реформа жана башка темалар тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун кеңешчиси Талант Ырыспаев менен маектешкени турабыз. Талант мырза азыр Германияда, ошондуктан биз аны менен видео байланыш аркылуу сүйлөшөбүз. Талант мырза, маек берүүгө ынтызарлыгыңызды билдиргениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Талант мырза, оболу сиздин өзүңүз жөнүндө сурагым келип турат. Мен билгенден сиз президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун буйругу менен президенттин кеңешчиси болуп 20-октябрда дайындалдыңыз. Бул кызматка кандайча келип калдыңыз, анан кайсы тармактар боюнча кеңештерди, сунуштарды берип турайын деп атасыз? Мен сиз айткандай 20-октябрда Германиядан Кыргызстанга бардым. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда татаал абал пайда болду. Ошондо азыркы Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Сардор Нуркожоевич чакырып, биз ал киши экөөбүз сүйлөштүк. Себеби дегенде мен бир аз да болсо тажрыйбам бар. 1999-жылы Кыргыз мамлекетинин 21-кылымдын кадрлар деген программасы аркылуу Германияга келгем. 2011-жылга чейин техникалык университетте клаусалда иштеп, ал жерде докторлук диссертациямды жактагандан кийин кайра Кыргызстанга барып, Кыргыз-Герман техникалык институтун түзүп, 4 жыл иштедим. Андан кийин казак өкмөтүнүн программасы чет элдик адистерди чакыруу программасы боюнча чакырылып, 2 ай декан, андан кийин стратегиялык өнүктүрүү боюнча проректор кызматында 2 жыл Чыгыш Казакстан техникалык университетинде иштеп, андан кийин кайра Германиянын университеттерине келип иштеп жатам. Мен азыркы Германияга учуп келдим, мурдагы күнү кайра. Эң негизги азыркы биздин менин милдетим, биздин коллегалар менен кошо Кыргызстанга инвестицияны тартуу. Себеби дегенде, эгерде жакшы инвестициялар, көлөмдүү инвестициялар келбесе, мамлекеттин казынасы азыр бош. Кечээ күндөн баштап келер замат биз бул жердеги Германия тараптагы немец инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү баштадык. Кудай буюрса, жакынкы аралыкта жыйынтык чыгат го деген үмүттөбүз. Андан тышкары менин дагы бир кеңеш бере турган ошу областым бул улуттук идеология, улуттук идеялар тууралуу. Сиздин кеңешчилик статусуңуз кандай? Сиз коомдук башталыштагы кеңешчи болуп эсептелесизби? Ооба. Мен Жапаровдун коомдук негиздеги кеңешчисимин. Ошондуктан мен Бишкекте туруктуу турбай, президенттин тапшырмасы менен Германияга 2-ноябрда учуп келдим. Бул жерде биз Кыргызстанга инвестицияны тартуу тууралуу жумушту шаар баштадык. Сиз жогоруда инвестиция жөнүндө айтып калдыңыз. Şu Kırgızstandагы окуяларга европалык инвесторлар, дегеле Европа мамлекеттери кандай карап атышат? Аларга маалыматтар туура жетип атабы? Алар Кыргызстандагы окуяларды кандай көрүп атат? Албетте, бул 4-октябрда болуп өткөн окуялар бул элдин каалоосу болду. Бул объективдүү болуп өткөн окуялар. Муну чет жактагылар, өзгөчө Европадагылар, Германиядагы ишкерлер, инвесторлор жана дагы мамлекеттик кызматтагылар туура түшүнүп калып атат. Себеби дегенде бул кыргыз элинин өзүнүн каалоосу болду. Эми тез аранын ичинде Кыргыз мамлекетинин ишкерлери менен, Кыргыз мамлекетинин инвестиция тартуу кызматтары менен жана чет элдик ишкерлер менен иштешүүдөгү проекттерди ылдам даярдап, биз ошону ишке ашырышыбыз зарыл. Мына азыр Германияда 1 миллиардка еврого жакын инвестиция даяр турат. Муну былтыр эле келгенде өткөн экс-президент Жээнбеков өткөн жылы март айында Германияга келген учурда ушундай меморандумдарга кол коюлган. Эми ушул инвестицияны ылдамыраак
эми тилекке каршы 1 жыл бою ошол убактагы бийлик, ошол убактагы министрликтер ошол даяр акчаны Германиядан алып чыкканга проекттерди даярдашкан жок. Убакыт өтүп кетти. Мына ошондой кемчиликтердин айынан дагы ушул элдин талабы менен октябрда окуялар болуп өттү. Эми биз тез аранын ичинде ошол даяр, уже кол коюлган инвестицияларды алып Кыргызстанды өнүктүрүүгө салымыбызды кошуубуз абдел. Ошол эле кезде батыш мамлекеттери Кыргызстандагы окуяларга санаркоо менен көз салып атат деген дагы көз караштар бар. Анткени Кыргызстан конституциялык алкактан чыгып кеткендей көрүнүп атат. Аларга парламенттик демократиядан кетип, президенттик бийликти күчөтөбүз, конституцияны өзгөртөбүз деген сунуш пикирлерге азыркы бийликтен мындай чочулоо менен, санаркоо менен карап атат деген дагы көз караштар бар да. Ушул нерселерди сиз байкадыңызбы? Анан кандай комментарий берет элеңиз? Бул тууралуу айтып өтсөк, бул элдин каалоосу. Европада, өзгөчө Германияда элдин каалоосу кандай болсо, ошону урматташ керек. Мына ошондой мамиле түз болуп атат. Эми албетте техникалык жактан мүчүлүкчүлүктөр бар. Себеби дегенде жаңы адамдар келип, жаңы байланыштар болуп, ошол жактан мүчүлүкчүлүктөр болуп атат. Биз аны ылдам оңдоого аракет кылып жатабыз. Эми бул азыркы келе турган президенттик шайлоо 10 январга коюлду. Андан кийинки конституциялык реформа жүргөн жатат. Бул объективдүү шарттардан келип чыкты. Себеби дегенде мына 30 жылдан бери Кыргызстан туура эмес багытты алып алып, саясий жана экономикалык туңгуюк алып келди. Бул туңгуюкту дүйнөдөгү көпчүлүк рейтингдер көрсөтүп жатат. Андан тышкары эң негизгиси объективдүү түрдө элдин 2005 жылдагы жана 2010 жылдагы окуялар жана акыркы октябрда болуп өткөн окуялар көрсөттү. Демек, бул талабы, элдин талабы, турмуштун талабы, кыргыз мамлекетинин талабы өнүгүш үчүн демек принципиалдуу түрдө өзгөрүштөргө барыш керек. Азыр президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун өзү жана анын командасы баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек деп атат. Алар парламенттик башкаруудан кетип, президенттик башкарууну күчөтүү ниеттерин дагы билдирип атат. Ушул канчалык туура болот деп ойлойсуз сиз? Бул турмуштун талабы. Себеби дегенде биз 30 жылдан бери келе жаткан өзгөчө 2010 жылы чала кабыл алынган парламенттик система бул Кыргызстанды туңгуйга алып келип калды. Албетте парламенттик система керек, бирок азыркы учурда эмес. Мына Германия ушундай парламенттик системага жүздөгөн жылдардан, 300 жылдардан ушундай көп убакыттан бери өттү. Кыргызстан Советтер Союзу таркагандан кийин бул даяр эмес болчу. Чалабышкан алма болуп калды. Ошондуктан эффективдүү түрдө иштеш үчүн президенттик бийлик орноп, жоопкерчиликти алышып иштеш керек. Бирок ошол убакытта коркунуч бар. Муну туура түшүнүш керек. Супер президенттик пайда болбойбу деген. Мисалы Бакиевдин учурундагы окуялар кайталанбайбы деген. Мунусуну алдын алуу үчүн механизмдери бар. Бул механизмди биз колдонбосок, албетте жанагындай коркунучка келет. Ошол коркунучтардын дагы бир катары президенттикке өтсөк, биз 30 жылга артка кетебиз деген көз карашты айткандагы саясатчылар болуп атат. Президенттик башкаруу Кыргызстанды кайра артка алып кетпейби? Анткени президенттик башкарууну да көргөнбүз. Президенттик башкаруу маалындагы бир мандаттуу шайлоо системасын да көргөнбүз. Анда дагы революциялар боло берген эмеспи? Мына ошондуктан мен азыр эле жаңа айтып өткөндөй механизмди киргизиш керек. ОБС мамлекеттери бар. Ошолордун жалпы критерийлери бар. Жалпы критерийлери бул эркиндик, теңчилик, элдин бийлиги. Мына ушуга барыш үчүн биз системаны туура тандап алышыбыз керек. Эгерде системаны туура тандап, жана өзгөчө механизмин албасак, ал куру сөз болуп калат. Мына 30 жылдан бери куру сөз болуп келди. Мына тышкы карыздарды элдин көпчүлүгү билип турат. Жалпы дүйнөлүк рейтинг боюнча Кыргызстан бардык жагынан артта калып калды. Демек, бизге азыр өзгөчө абадай зарыл туура бийликти жана анын иштешинин механизмдерин туура кабыл алышыбыз керек. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде президенттик бийлик келсе, эгерде жанагындай механизмди кабыл албасак, анда супер президенттик Бакиевдин учурундагыдай окуялар кайталанып калышы толук мүмкүн.
Сиз жогоруда идеология тууралуу да айтып калдыңыз. Кыргызстан 30 жыл аралыгында ар кандай идеологияларды издеп көрдү. Азыр дагы ошо октябрдагы элдик толкундоолордон кийин кайсы жол менен кетебиз деген талкуулар коомдо күч болуп атат. Кыргызстандын өнүгүү идеологиясы кандай болушу керек? Улуттук идеологиянын бир бөлүгү улуттук тактика, санариптүү Кыргызстан жана улуттук стратегия, кутман жер. Эми бул жерде айта турганыбыз, жана сиз айткандай конституциялык реформа күтүлүүдө. Бул кандай кыргыз элине, кыргыз мамлекетине эмнелерди алып келет? Эң негизгиси мына 30 жылдан бери Кыргызстанда улуттук идеология болбой калды. Улуттук идеология жок болду, улуттук идея жок болду, улуттук стратегия, улуттук тактика ушулардын жоктугунан, эң негизги ушулардын жоктугунан Кыргызстан ушундай туңгуйга капталды. Мисалы, улуттук идеяны кыскача айтсам, бул улуттук идеясы ар бир мамлекет эртелеби кечпи талкаланууга дуушар болот. Кыргызстан мына ошого бара жатат, ошого жакын калды. Улуттук идея бул ар бир элдин, ар бир мамлекеттин жашоосунун маңызы, кыскача сөз менен түшүндүрүлөт. Мисалы, улуттук идеясы Швейцарияныкы. Бирөө бардык үчүн, бардыгы бирөө үчүн. Германиянын мына мен 20 жылдан бери көрүп жүрөм. Экинчи дүйнөлүк согушта карасак, улуттук идеясы күчтүү болгон. Германия бардык жерде деп, солдаттары күчтүү болуп, Европаны басып алган. Бирок ошол учурда башка мамлекеттин, СССРдын улуттук идеясы күчтүү болуп, коммунизмди курабыз деп Германия жеңип алган. Бирок согуштан кийин Германия катуу талкаланып калса дагы бир жаңы улуттук идеясын алышып, ошо менен абдан өнүгүп кетти. Бул азыркы учурда Германиянын улуттук идеясы согуштан кийинки бир кадам астыда бололу. Саясат жагынан, маданият жагынан, илим жагынан, машина куруу жагынан. Мына биздин эле коңшу боордош казак эли улуттук идеясын таап алды, 15 жыл издешти. Алардыкы меңгилик эл, түбөлүктүү эл. Улуттук идея студентке дагы, водительге дагы, президентке, министрге, сизге, бизге, ар бир кишиге жагыш керек. Баарын башын бириктирген болуш керек. Эми экинчиси улуттук стратегия, кутман жер. Кутман жер бул Кыргызстанды баардык региондорун жана Бишкекти бир убакытта өнүктүрүү. Бир-эки регионду эмес. Мына Бишкекте ички мигранттардын саны 80% Бишкекке келип атат. Региондор өнүкпөй атат. Баткен проблемасы, нарын проблемасы чечилбейт. Аны чечиш үчүн биз кутман жер стратегиясын алып, ошол Баткенге мисалы Өзгөчө Курдалдар министрлигин, экономика министрлигин шаг алып барышыбыз керек. Мамлекеттик университеттерди, мисалы Бишкек мамлекеттик университетин Баткен мамлекеттик университетине кошуп, 80%тен аз эмес студенттер жана окуучулар Баткенде болуш керек. Мына ошондо гана элдин саны көбөйгөндө, ошо жердин проблемалары чечилгенде кутман жер болот. И нарынга да ошондой кылыш керек. Айыл чарба министрлигин шак нарынга коюш керек. Таласка, Кажы Сайга, Сүлүктүгө, Кочкорго, Ат башыга ар бирин ошондой. Мына буну биз каяктан алдык? Германиядан алдык. Германияда министрликтер Берлинде 1-2 министрликтер бар. Калган министрликтердин көпчүлүгү Боннда, кичи шаарда, Висбаден, Франкфурт, ар кайсы шаарларында. И университеттер дагы бир эле шаарда эмес, Берлинде эмес. Башка көптөгөн шаарларда жада калса, ошо бир шаарда дагы, мисалы мен 2-3 университеттерде иштеп турам, 3-4 шаарларда жайгашкан. Демек, эгерде биз мамлекетти тирүү организм деп алсак, Кыргызстанда кан башында гана жүрүп калган, Бишкекте гана. Кажы Сай, Баткен, Нарын, Кочкор, Ат башы алар сенек болуп калышкан. Муну биз азыркы президенттик бийликти алып келгенде жана ошол супер президенттикти алып келбеш үчүн анда улуттук тактиканы колдонушубуз керек. Бул санариптүү Кыргызстан. Азыр кеп болуп атат курултай деп. Курултай деген кыргыз элинде, түрк элдеринде жүздөгөн, миңдеген жылдар бою келаткан. Бирок биз азыр 21-кылымда жашап санариптүү. Биз курултайды элдик өкүлдөрдү шайлатпай, интернет менен жүргүзүш керек. KPI деп коет. Ключевые показатели эффективности, негизги көрсөткүчтөр. Мына 2 жыл президент болуп иштесе, депутаттар келип шайланса, 2 жылдан кийин алар интернет аркылуу жалпы эл аларга сынаш керек. Добуш бериш керек. 2 жыл жакшы дедиби? Жакшы деген жокпу. Мына ушул супер президенттикти алып келбей турган жана депутаттарды иштете турган механизм. Курултай деп калдыңыз. Илгери көчмөн турмушта кыргыздарда илгери курултай институту болгон. Азыр эми парламент
институты иштеп атканда эски курултай системасын ага алып келип, аны менен карама каршы иштетүүнүн зарылчылыгы канчалык бар? Бул өтө. Эгер мына азыркы учурда референдум болсо, президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу болсо, эгерде механизм болбосо, 30 жылдагы абал ошондой эле кайталана берет. Эски курултай мурунку учурда болгон. Азыркы учурда санариптүү цифровизация 21-жылдын технологиясы менен колдонуп, президенттик бийлик иштей берет, депутаттар иштей берет, бирок курултайды санариптүү жүргүзүш керек. Эл бул оңой. Мисалы Эстонияны карап көрөлү. Союз таркагандан кийин Эстония өтө кен байлыгы жок, начар мамлекет болчу. Азыр санариптүү технологияны колдонуп, президенттик шайлоо баардыгы ошо интернет менен жүрөт. Бул оңой. Мисалы айлыкты бир киши же пенсиясын интернет менен эле алып атпайбы? Ошол сыяктуу эле интернеттеги санариптүү курултайды жүрүш керек. 2 жылдан кийин интернет аркылуу эле добуш беришет. Эгерде ошол элдик курултай интернет менен жүргүзүлгөн, жалпы эл бериш керек. Өкүлдөр эмес. Бул жерде жөнөкөй эле мурунку көчмөн убактагыдай болсо, анда коркунуч болот. Ошол өкүлдөр дагы туура эмес иштеп коюшу мүмкүн. Бул жерде элдик бийлик болгондон кийин биз азыр элдик бийликти калыбына келтирели, таза бийлик болсун, коом өнүксүн десек, биз интернет аркылуу жалпы эл добуш бергенге механизмди киргизишибиз абзел. Бул оңой эле азыркы IT системасы менен программаны жасаш өтө оңой жана өтө арзанга турат. Себеби дегенде мурунку көчмөндөр убагында курултайды кылсак, бул талаш тартышка, регионалдык бөлүнүүгө жана да көп финансылык каражаттарды талап кылат. Ал эми интернет аркылуу жүргүзүлсө, бул кадимкидей эле оңой. Бир күндүн ичинде интернет менен эл добуш берип коет. Эгерде ушундай интернеттик курултай жүргүзсө, анда депутаттар жана президент өтө жоопкерчиликти сезип турат. Себеби дегенде бир Темирбеков Иванов деген бир депутат мына 5 жылдан бери биз көрүп атабыз, кандай гана уят кылып отурушат. Биз ошондой 2 жылдан кийин интернет менен добушту берсе, эл албетте ал жерде өзүнүн чечимин чыгарып коет. Анда ошол X же Y деген депутат шак жумушунан кетиш керек. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиздер президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун кеңешчиси Талант Ырысбаев менен болгон маекке ортоктош болдуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.